Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде Мыйзам жана турмуш программасы. Бул апта ичинде эл өкүлдөрү бир күн бою республикалык бюджетти талкууга алышты. 2021 жылдын отчету, 2022 жылга өзгөртүүлөр, ошондой эле 2023, 24, 25тин болжолу боюнча мыйзам долбоорлорун министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров баштаган мүчөлөрү келип, баары маалымат берип талкууга алышты. Кененирээк бүгүнкү чыгарылыштан көрө аласыздар. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү акыбалыбыз кандай эми? Биринчи, экономикада 2022 жылда 10 айдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын өсүүсү 7%-ды түздү. ЕАЭС өлкөлөрүнүн ичинде эң алдыңкы көрсөткүчтөргө жетиш алдык. Быйыл билесиздер, биз Кыргызстан ЕАЭС мүчөлөрүн башкарып аткан өлкөлөрдүн бирибиз. Жакшы көрсөткүчтөрдүн бири болуп калды, ошого жараша. Акча кредиттик саясатта банктардын кредиттик портфели сентябрь аягында 194 миллиард сомду түздү, жылдын башына караганда 6,8%га көбөйдү. Анын ичинде кредиттик портфелде сомдун көлөмү 149,8 миллиард сомду түздү, жылдын башына караганда 14,4%га жогорулады. Ал эми доллардын көлөмү 12,5%га кыскарды. Дедоларизация экономикада дагы эле уланып жатат. Экономикадагы акча каражатын жүгүртүүнүн көлөмү же монетизация коэффициенти ички дүң продукцияга карата 47%ды түздү. Бул бизде 2015 жылы болгону 33% эле. Биз аракеттерди жасап жатабыз. Бирок албетте бул экономиканын өсүшүндө жетишээрлик эмес. 1 январından баштап 23 жылдан баштап 44 беренедеги экинчи бөлүгү Конституциянын нормасы күчүнө кирет. 11 апрелде 21 жылда 1 миллиондон ашык жаран ошол Конституцияны колдошкон. Ошол колдогондор ойлонгон 1 январдан пенсия жашоо минимум өлчөмүндө ошол өлчөмүнөн аз болбойт деп ушунан ишенген. Себеби ушундай норма жазылган. Акылбек Усунбекович, 1 январдан пенсиялар канча өлчөмүндө болот? Жазылып аткан кезде дагы айткам, буну аткарууга мүмкүн эмес. Анткени 450 миңден ашык пенсионерлердин арасында 450 миңден ашыгы айыл чарба секторундагылар. Алар жылына жер налогу менен гана соцфондду төлөп жүргөн. Ар бир айга ошондо 10 сомдон 20 сомго чейин гана которуп жүрүшкөн. Бул норма иштебейт дегенге болбой, бизге ушу редакциясы менен толук эл кабыл алгандан кийин биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. 1 январдан баштап биз реализацияга киришебиз. Эң ушу пенсиялык гана фондко проблемаларыбыз бар. Калгандардын баарын азыр мен өзүм отчетумда айттым. Минималдуу потребительский корзинага жеткизгенге аракет кылдык мына быйыл. Пенсия боюнча проблемаларыбыз бар. Буга чейин айтып келгем, кагаз түрүндө сизге кайрылдым, кат түрүндө. 10го жакын мектептин ушул 70-80% бүтүп, ушунга чейин бүтпөй турат. Чындыгында нормадан 2 эсе көп окуп отурат да, Ош шаары боюнча. Жана ошондой эле Ош шаарынын ичиндеги жолдор, мисалы Араван, Ноокат районун бириктирген жол боюнча 9 км 200 метр боюнча жапалак. Ошол боюнча да карап койсоңуздар. Рахмат, Айбек Жапаров. Биз өткөндө бюджет жана финанс комитетинин дагы көчмө жыйыны болду Ош шаарында. Бир гана нерсени айткым келет эле, ушу Ош шаарынын бюджети өспөй атат да. 1 миллиард 200 миллиондон 3 жыл 4 жылдын ичинде 1 миллиард 350ге чейин барып эле такалды. 150 миллион сомдун тегерегинде көтөрүлүш болуп койду да. Бул эми инфляциянын эсебинен деле көтөрүлдү. Ал ошол эле убакта Бишкек шаары 7 миллиарддан 14 миллиардга көтөрдү. Жергиликтүү бюджетин да. Ошон үчүн жакын арада Ош шаары боюнча атайын доходдорун көтөрүү боюнча иш-чара аракеттер башталат. Биз да бул тармактуу комитетте бир нече жолу көтөрүлгөнбүз бул маселе боюнча. Мына менин кесиптештерим айтып атпайбы, 60%, 50% бүткөн мектептер деп. Талас районунда мына 2 мектеп турат. Нанаев менен Балбал орто мектеп 95% бүтүп калган. Дагы деле бүтпөй атат да ошол. Ушул жөнүндө маалыматыңыз болсо бир кеңири элге айтып койбосоңуз, себеби дегенде биз бул комитеттин жыйыны болгондо да 1 ай ичинде бүтүрөт деген убаданы берип келгенбиз да.
Бактыбек Аныбекович, эгерде 5% кала турган болсо, бул мектептер бүтүш керек болчу. Мен азыр тактайм ал 2 мектептен. Андан көбүрөөк проценттери болгон үчүн токтоп турат го. Анан былтыр бир чоң кемчилик кетирип алдык. Госстройдун төрөгасы удорожание дегенде бүт болгон мектептин строительно-монтажный работаларынын баарына объемуна удорожание коэффициенти коюптур да. Эми 95% бүткөн школдун строительный материалдардын баары мурунку жылдын баалары менен бүттү да алардын баары. Анан калган 5%-на кайсы строительный материалдар керек болсо, ошого удорожанияга биз акча берүүгө даярбыз. А жок, калган 95% дагы удорожание болду, бияктан дагы акча алам деген бул абдан туура эмес деп атам. Бардык жерде мына бизде кыдырганда ошол кымбаттоолорго байланыштуу көп курулуштар мындай айырмасы аябай чоң болуп, бардык ошого мындай ыйлап атышат да. Анан ошонун негизинде кээ бир курулуштар кымбаттап кетип, эконом кылабыз деп, сапат жагын бузуп атышат. Сапат мына Кербен таш көмүр жолунун сапатын өлтүрүштү, таптакыр начар. Мына ушундай иштерди караш керек. Каракулжа районунда Кайыңтала айылында Кебек Мамаев деген орто мектеп бар. Бул Раматтылык Элбатыры Сооронбай Жусуевдин айылы. Ошол жердеки мектеп 64-жылы жылы ашар жолу менен салынган. Бүгүнкү күнү жарымы кулап түшүп, азыр аварийный состоянияда турат. МЧС барып ал жерде мектепке балдарды окутууга болбойт деген чечим чыгарган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол нерсе каралбай атат да. Акылбек Усенбекович, эми бул аябай эң тоо жакта жайгашкан алыскы айылдардын бири. Ушул жакка бир көңүл буруп, ошол мектепти бир карап койсоңуз. Каракулжаны болсо жазып алдым. Азыр жана 88 мектептин ичинде болсо керек, МЧС берип, биз акчасын таба албай атабыз да. 247 мектептин 88 эле мектебине акча караштыра элекпиз. Калгандардын баарында же стройкасы жүрүп атат, же проектно-сметный документациясы бүтүп, азыр эми стройканы баштайбыз. Ботаникалык бак ага эми глобалдык фонддун деле кереги жок. Улам өрттөнүп атат, улам ушундай бир каражаттар керек экен, ошонун охранасына, анан кийин баягы суу жагына. Эмне үчүн 21-жылы такыр көңүл бурбадыңыздар ушу ботаникалык бакка? Азыр буюрса, биз эмдиги жылкага пландаштырып атабыз. 2 сатты тең элдер барып, ары бери жүрүп, бирок ошол жакта ботаникалык жактан баалуулугу бар бактардын баарын сактоо боюнча механизмдерин иштеп бүтүп, эмдиги жылы ачабыз. Кызылка шаарына Юкутсу цемент заводунун налогуну өзүңүз билесиз, Ош обласы алып кетип калган бир мезгилде. Азыр ошол Баткен обласына жок дегенде 50%-ин бөлүп бериш керек да. Азыр жаңы салык кодексинин редакциясын сиздерге киргиздик. Тилекке каршы ошондой болуп калган экен. Айрым депутаттардын сунуштары менен өзгөртүү толуктоолор кирип, мурун 50-ге 50 бөлүнүп жүрчү экен. Азыр урматтуу Садыр Нуркожоевич да жумушчу топ түзүп, ушуну кандай чечебиз деп, анан ушу салык кодексин өзгөртүү толуктоолор менен отрегулировать этели дедик да. Почтанын ошол жерде иштеген кызматкерлердин айлыгы абдан аз, акционер коом болупчу. Ошон үчүн биз почтаны почта банк кылып чыгсак болот да. Кабар банк тесири, почта банк тесири, ар бир айылда ошондо банк болуп калат. Ар бир айылда ошол көп маселе чечилет, ошол айлыктар да чечилет. Туура, Арслан Саматович. Муну атайын банкротствого алып баратышкан, өкмөттө биз чечим кабыл алдык, президент колдоду. Бул компанияны кайра бутуна тургузабыз. Азыр ушу телекомдагы, Кыргыз почтасыдагы, Мегакомдагы Министерство цифрового развития талант Орозкулович айтып коюңуз. Акылбек Усенбекович, башында госпредприятие почта болчу, ноябрь айында бүттү. Акционердик общество при организацияга 4 ноябрда МСРдин астына келди. Бүгүнкү күнү зарплата сылды экен. Ноябрдан баштап Чүй областына 3000 зарплатасын көтөрдүк. Андан тышкары ошо ГПдан реорганизация болгон акционердик общество болгон үчүн биз чоң возможностьтар болот. И как раз рассматривается вопрос по бондовым складам, по
банковская лицензия объединять этебиз барын. Менин бере турган суроом бул билесиз Базаркоргон районунун ылдыйкы зонасы пахта менен дыйкандарыбыз пахта өстүрүшөт, пахта себишет. Мына былтыркы жыл пахтанын баасы 100 сомдон жогору болгон да. Мына быйылкы жылы кескин түрдө төмөндөп кетти. Менин шайлоочуларым мен сурап атат, пахтаны өндүрдүк, өстүрдүк дейт, бирок кардар жок дейт да. Комбин тарабынан кандай жардам болот дейт. Чүйдө свекланын проблемасы качан чечилди? Переработка пайда болгондон кийин да. Анан мен эң чоң тапшырмалардын бири Минсельхозго, министр экономик коммерцияна Бакыт Эргешевичке бул Кытайдын рыногуна кирүү. Кытай мында эндей сырье менен киргизбейбиз деп атат, талаптар аябай катуу экен, бирок переработанный болсо киргизебиз дейт. Мисалы эттин өзүн эмес, пельмен жасасаңар, эртең киргизгенге даярбыз деп атышат да, сертификациядан өткөзүп алып. Ошо сыяктуу эмдиги жылы Бакыт Эргешевич менен Кыргыз-Өзбек фонду ушу хлопокту, анан койдун жүнү, кара жүндүн баарын экинчи мен жайлоого барганда көрбөйүн деп Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Мына административдик территориялык реформа деп айтып кеттиңиз, баштадык, жүрүп баштады деп атасыздар. Ушуга улай мына Ош шаарына реформа керек болуп атат да, ошол территориальный. Ош шаарынын территориясы мына сыртынан караган менен шаардын өзүнүн территориясы Кара суунун территориясына кичине болуп кетти да, айланасында Кара суунун айылдары толуп кетти. Еще баягында анклавтары дагы бар. Өтө тартыш маселелер жаралып атат. Мисалы маршрутка сен Кара суу районунун айылкесиң деп, шаардын ортосунда барбай койгон жерлер бар. Ошол эле учурда шаардын службаларын колдонуп атышат Кара суу районунун. Ушул убакыт келди да, бул инвестициялык климатка да жакшы болот эле. Ушул Ош шаарынын территориясын чоңойтуу боюнча өзүңүз бир жакшы бир комиссия түзөсүзбү, ЖАТРдин эң алдыңкы түптөн кийин Ош шаарынын койсоңуз жакшы болот эле. Айланасында азыр 1 миллионго жакын калк жашап атат. 1 миллион калкы бар Ош шаары десе, инвесторлор да көп келмек да. Ошону эске алып жооп берип койсоңуз. Биз даярбыз. Бишкек шаарынын 2 миллионго чейин өсөт деп жакынкы 10 жылдын ичинде ген планын түзгөнгө тапшырма бергенбиз. Ош шаары дагы 1 миллион кишиден кем эмес болуш керек деген таризде иштеп атабыз. Буюрса башталат. Биз башталат дегенибиз жумушчу топторду түзүп алып, кагаз түрүндө жазап атабыз. Биринчи кагазда баарын жазап бүткөндөн кийин жетишкендиктерин, жетишпештиктерин баарын эске алып астыга жылабыз. Сурамжылуу жана атайын изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Бишкек шаары эң кир шаарлардын катарына кирген. Автоунааларда колдонулган күйүүчү майлардын түтүнү, ошондой эле жептеги жана конуштарда тура күлөр жаккан оттун ышы баары кошулуп, адам өмүрүнө терс таасирин тийгизүүдө. Андыктан бул боюнча токтомдун аткарылбай жатканына эл өкүлү Марлен Маматалиев токтолду. Жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу органыбыз. Ошондой эле бизде көзөмөл контролдоо функциясы да бар. Мыйзам деле эмес, биз кабыл алган токтомдорду дагы биз көзөмөлдөшүбүз керек да. Бүгүн мен ушул жогорку кеңештин бир кабыл алган токтом боюнча сиздерге маселе көтөрүп жана тийиштүү тапшырмаларды берип коелу деп атайын слайд даярдап көрсөтүп коеюн дедим эле. Бул ошол биздин Бишкектеги болуп аткан экология маселеси, анын ичинде ушул смог маселеси да. Эми буну көтөрбөй деле койсо болот эле, бирок мына буга чейин бир топ божомолдор эле айтылып келатса, азыркы учурда ушул проондун изилдөөсүнүн негизинде бунун алкагында мына адамдар каза болуп атат да. Мына карап көрсөңүздөр, ушул мурдагы эле жылдын көрсөткүчтөрүнө карап көрсөк, биз эң дүйнөдө биринчи орунду алып, ушул абанын сапаты боюнча шаарлардын алкагына кирип атабыз да. Бул жакшы көрсөткүч эмес деп эсептейм. Эгерде кийинки слайдка карап көрсөк, бул эгерде бүгүн мына жамгыр жаап жакшы көрсөткүч болуп 59ду көрсөтүп атса, азыр 420га чейин жетип атат. Эгерде нормалдуу норманы карап көрсөк, ал болгондо 15 эле болуш керек. Мындайча айтканда 30 эсе көп зыяндуу аба менен бүгүн дем алып атабыз. Урматтуу коллегалар, эми бул жерде өзүбүз жашап атабыз, балдарыбыз жашап атат, канчалаган адамдар өлүп атат. Мына 10-дон 12%га чейин адам каза болот экен. Өткөнчө Сүйүн байке сиз да айтып калдыңыз эле, чындыгында ошондой ситуация бизде бар экен. Ал эмне деген көрсөткүч? Мына проондун көрсөткүчү негизинде кандай адам баласына зыян келтирилет экен.
дем алуучу органдардын оорусу, астма, жүрөк оорулары, өпкө, рагына чейин алып келе турган. Көрсөтпөйсүңбү кийинки слайд? Да, көрсөт. Кийинкиси. Ушул ушундай бир ооруларга алып келет экен, бул аябай жаман кесепетке алып келип атат, урматтуу коллегалар. Биз ушул токтомдо эмне деп айттык эле? Токтомдо айттык эле. Биринчи кезекте бул тилекке каршы жыл массивтерде болуп аткан күйгүзүүчү ошол көмүрлөрдүн негизинде, экинчиси бул машинелердин негизинде, үчүнчүсү ТЭЦтен жана ошондой эле Роза Ветров деп коет, курулуштун ар кандай курулуп атканын негизинде ушул проблема бүгүн жаралып жатат. Биз айттык эле токтомдо, кийинки слайд. Токтомдо айттык эле. О картада көк менен бул ошол газдаштырылган район. Көбүнчөсү Бишкек шаарынын 47 конушунда газ дагы эле берилет. А эмне үчүн берилет? Анткени ал газ менен туташтыруучу жабдыктар 30 000 болсо, аны туташтыруунун өзү негизи 30 000, ошо менен 60-70 000 сом тегерегинде жөнөкөй элге бул өтө мындайча орусча айтканда не по карману. Ошого байланыштуу биз бүгүнкү күнү туташтыра албай атабыз. Биз айттык эле, келиңиздер, трехсторонний договор түзгүңүздөр, банк, Газпром, анан эл. Рассрочкага бергиле, рассрочкага бекер өткөзүп бергиле. Анан газдан акырын өзүңөр төлөп алсаңар, акысын алып алсаңар, анда маселе чечилет эле деп биринчи тапшырманы бердик эле. Ушул тапшырма аткарылбай атат бүгүнкү күнү. Биздин токтомубуздун тапшырмасы аткарылбай атат. Мен ошого айтат элем, азыр аягында да айтып кетем, тийиштүү биздин комитет карап, ушуну кайра бул жерге жыйынга чыгарыбыз бүгүнкү күнү абзел болуп отурат, урматтуу коллегалар. Ошентип эгерде биз договор менен эле рассрочкага газды өткөзүүнү бекер кылып берип койсок, кийин төлөйсүң деп, анда бир топ маселелер чечилет эле. Газпром дагы бүгүнкү күндө толугу менен өткөзөт эле башка жыл массивтерге. Өткөзбөй аткан себеби эл кошулбай атат деп өткөзбөй атат. Эл кошула албай атат, анткени анча акча жок. Анча акча жоктугуна байланыштуу болуп атат. Кийинки маселе ТЭЦ болгон. ТЭЦ боюнча администрация аябай күрөшүп, ошол жерде коррупциялык схемалар жокко чыгарган негизинде сапаттуу көмүр кирип калып, азыр ТЭЦтен андай деле каттуу смогко влияниясы болбой калды. Бирок мурда болчу. Биз атайын кийинки слайд. Атайын эксперимент кылып эки көмүрдөн жактырып көргөнбүз, жөн эле айткан жокпуз. Ошол жерден экөө тең ар кандай өзүнүн воздействиясын берет экенине бүгүн күбө болуп турабыз. Кийинкиси бул ошол катализаторлор деп айттык эле, алар боюнча дагы иш жүрдү, бирок электромобилдердин азыркы күндө зарядтоочу пункттарды куруу маселеси дагы чечилелек. Ошону дагы чечүү маселесин каттуу карап, тапшырмаларды берип койсок. Анан эң дагы бир көйгөй, азыр мусор жөнүндө айтып калды. Кийинки слайд. Мусорду бүгүнкү күнү ошол полигондордо өрттөйт. Бул боюнча мына канча депутаттар ушул жерде айтып келип атат да. Муну өрттөй турган бирден бир себеби бизде аны же кайра өрттөйт, анын алкагында энергия ала турган заводу жок. Ал качественный эсептелет. Мындайча айтканда, түтүн чыкпайт эле, фильтрация коюлуп, алынып калат эле, бирок ошол эле учурда электр энергия алса да болот да. Же аныбыз жок, же таштандыларды кайра иштетүү өзүбүздүн дагы бир заводубуз же фабрикабызда жок. Ошондуктан бул боюнча дагы биз катуураак тапшырманы берип, тийиштүү мекемелерди чакырып, угуп койсок, анан тийиштүү мыйзамдар менен же тапшырмалар менен иреттеп койсок туура болот эле. Кийинкиси эми ал дагы бир неме, бул озеленение деп айттык эле. Ошол озеленение маселеси, жашылдандыруу маселеси дагы бүгүнкү күндө аткарыла элек. Ошолордун бардыгын аткарып койсо, мен ойлойм, бул маселеге дагы чекит коюлат эле. Урматтуу коллегалар, мен слайдым бүттү. Айтайын дегеним, Нурлан Өмүрбекович, сиз тапшырма берип койсоңуз, комитетте биз ошол токтомдун аткаруусун карап чыксак, жана кийинки жумаларда жыйынга бияка чакырып, мэрияны кошо чакырып, жана айтылган мусор маселесин, смог маселесин, негизи эле бардык ошо эли автобустар маселесин, жол кире маселесин, тариф маселесин баарын бир карап койсок, ошондо туура болот эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогорку кеңештин жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалган программаны көрө алдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар, депутаттардын жолугушуулары, мыйзам долбоорлору баары биздин кеңеш KG сайтыбызда камтылган. Мындан сырткары YouTube'дагы жогорку кеңеш деген баракчабызда онлайн трансляцияда көрсөтүлүүдө. Бизге катталууга чакырабыз. Саламатта калыңыздар.